2-3 мүнөттүк фокус көргөндө аны дайындоо үчүн канча саат, нечен түн, жада калса эмне деген айлар кетерин ойлонбойсуң дагы. Анан номерди көрсөтүүнүн алдында жоопкерчилик менен майда бараттарды дайындап алуу зарыл. Керек болсо бул фокус номерунун бир бөлүгүнө кирет. Адил ал чындыкты тагдырын толугу менен башка нукка бурган Вильсондун китебинен тапкан. Москвада повар болуп иштегем, жөнөкөй эле повар, тамак жасап ошо. Анан бир китепти сатып алгам, шаг за шагом деп. Марк Вильсон. Ушу китепти биринчи колума алганда эле, окуганда эле түшүнгөм, ушу мен жашоомдо ушу фокусник болом окшойт. Кайсы бир сыйкырдын таасирдүү аткарылышына кол манжалар жетишерлик деңгээлде такшалыш керек. Негизи фокус чеберчилиги чыныгы мээнеттин акыбети. Бир гана чыдамкайлык жана убакыт менен ушундай керемет номерлер жаралат. Анан албетте фокусчунун жардамчыларынан көп нерсе көз каранды. Кайсы бир фокустун сыры бир гана башка фокусчуга сатылат. Катардагы адамдар сырларды билип алса, ал сыйкыр эмес, көндүм көрүнүш болуп калышы мүмкүн. Можно взять так пальчики, растянуть так, представляете? А вы так умеете? Вот, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, да? Вот. Еще раз смотрите. Вот видите, резиновый пальчик. Вот, потрогай. Нормальный пальчик? Ну. Вот смотри, видишь, он тянется так. Так что если будете здесь работать, вы много людей увидите таких. Мен ойлойм, ушу балдарга эң оор көрсөткөн, анткени бала жөнөкөй көрөт. Жөнөкөй көз менен, бул момдай, а биз ушу чоң киши катары ойлонобуз да, кантип кылды, момдай болбойт, момдай. Кичинекей баландай вопростор жок да, кандай ал көз менен көрүп эле, көз менен секретти көрүп алат. Башка чет мамлекетте фокусник дегенде ал эң уважаемый киши башка чет мамлекетте. Анткени бул фокус деген бизде кандай айтат, алдамчы алдап кетти деп атпайбы. Фокус негизи бул расслабляет внимание, да? Расслабляет внимание, анан дает хорошее настроение и рассуждение. Кандай кылып кетти, кандай болуп кетти деген бул бир эле киши жасайт, анан бир киши туруп 200 көздү алдап кете алат да, момда бир киши туруп эле сүйлөп эле фокус көрсөтүп коет. Өзү кесиби боюнча үн режиссеру болуп иштеп келген. Бирок бара-бара фокус Адилдин убактын да көңүлүн да толугу менен алып алды. Сагынып кетсем, бир дос балам бар, Мирлан деген. Ал ушу кинолорду тартат, ушу аларга жардам берип, озвучка кылып. Кийинчерээк орусиялык Минута славы долбооруна катышуу жана фокусчу жигит тууралуу комедиялык тасма тартсамбы деп жүрөт. Жакын арада болсо иллюзия концерт дайындоо камын көрө баштамакчы. Кудай буйруса чоң бир концерт кылам окшойт. Билбейм, ушу Кыргызстанда кылам же кайсы жерде, анткени фокустарым көбөйдү, фокустарым эң чоң болду, чоң фокустар бар. Ушундай дворец спорта баткан да, чоң учат, кишилер учат мында. Менде да ушундай фокустар бар болуп калды. Эми ушу кичине топ команданы чоңураак кылайын дагы. Анан көрсөтөм. Чоң ушундай пландар бар да, концерт, иллюзионный концерт кылам. Ушундай да фокустар болот экен.